Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Жет сезбей атам. Дем алышым кыйындашып баратат. Пай деп кыргыз элине таанылган Атакул Жалилов каттуу ооруп калганын билдирди. Кыргыз элине керектүү Атакул байкебиз тез аранын ичинде сакайып кетүүсүнө дуа кылып коюңуздар. Кыргызстанда канча деген төңкөрүштөр болгон. Мындай төңкөрүштөр болбой эле койсун. Түркияда митингдин күч алып жатканын айтышууда. Митингге 5000 деген адамдар чыккан. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Көп балалуу келинге өлтүрөм деп кат таштап кеткен. Көп балалуу келиндин үйүнүн эшигинде өлтүрөм деген коркутуу калтын калтырган. Бул окуя коомчулукта чоң талкуу жаратты. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Перизат Триллионерова өзүнүн баракчасына жазды. Анын айтымында жабыркаган келин учурда Салиева Бекеновага таандык патерде жашайт жана өз өмүрүнө коркунуч жаралганын билдирет. Милитадан башка эч душманым жок. Мени ачык коркуткан дагы башка эч ким жок. Шек санай турган жалгыз адам ушул. Буга качан көңүл бурулат? Сөзсүз бир кылмыш болгондон кийинби? 102-ге чалсак биз барбайбыз. Өзүң кел деп коюшуптур деп жазган Перизат Триллионерова. Учурда бул коркутуу боюнча укук коргоо органдары расмий билдирүү бере элек. Булак Сокол Медиа. Вьетнамда Кыргызстанды коор абалда ооруканага түштү. Жакындары изделүүдө. Ал мейманканалардын биринде эс учун жоготкон абалда табылган. Бул туурасында ал өлкөгө барган мекендештер маалымат менен бөлүшүп, жакындарын табууга көмөктөшүүнү суранат. Мен азыр Вьетнамдамын. Мекендешибиз кыйынчылыкка кабылды. Аны ууландырып, тоноп кетишкен. Ал конгон мейманкананын ээси. Аны бөлмөсүнөн кечи 20 мартта полдо жаткан жеринен таап, ооруканага алып келген. Эркектин абалы оор, сүйлөй албайт, тамак жей албайт. Бул жерге медайым жалдап, акчасын төлөп бердик. Биз анын туугандарын издеп жатабыз. Аты Алидин Сыргабеков. Хан Хуа провинциясынын ооруканасында деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. 22 мартта Яндекс.Го чай пулду 2 эсе көбөйтөт. Жүргүнчүлөр үчүн эч нерсе өзгөрбөйт. Чай пулдун 2 эсе көбөйүшү тейлөө кызматы тарабынан жүргүзүлөт. Акция 22 мартта түшкөн бардык накталай эмес чай пулдарга колдонулат. Эл аралык таксисттердин күнүндө жүргүнчүлөр салыштырмалуу көбүрөөк чай пул калтырышат. Өткөн жылы 22 мартта жума күнү айдоочулар айдын башка жума күндөрүнө караганда 4 эсе көп чай пул алышкан. Ал эми Яндекс.Го аркылуу 2 эселенгенден кийин чай пулдун жалпы суммасы 8 эсеге көбөйгөн. Хамза Аслан Байкан үчүн күрөшкөн блогер өзү ооруп калды. Белгилүү блогер Атакул Жалилов ооруп калганын Инстаграмда билдирди. Ал акыркы убакта сейде кездешкен жана өтө кымбат дарылоону талап кылган оору СМА менен күрөшүп жаткан балдарга жардам берип келген. Ооруга чалдыккан Хамза Аслан жана Байкан үчүн каражат топтоо максатында иштеп жаткан блогер өзү күтүүсүздөн ооруп калды. Мен оорусам мейли, бирок Хамза Аслан Байкандардын алдында менин оорум эч нерсе эмес. Азыр таш чайнай турган убактабыз. Иш арасында укол алып алып, Сбердо кызмат кылабыз. Эч ким оорубасын деп жазды ал. СМА дарты менен жабыркаган балдарга дарылоо үчүн дүйнөдөгү эң кымбат Золгенсма колдонулат. Анын бир дозасы 170 миллион сомго, 2 миллион долларга жакын бааланат. Убакыт өтүп кеткен сайын балдарга жардам берүү мүмкүнчүлүгү азаят. Ошондуктан Жалилов жана кайдыгер эмес жарандар активдүү каражат топтоону улантууда. Социалдык тармактарда блогердин саламаттыгы үчүн сан аркагандар көбөйүп, көпчүлүк ага күч кубат жана тезирээк айыгып кетүүнү каалап жатышат. Жыт сезбейдим. Качта 10 күндөн бери жыт сезбейм. Мына мурдумдун ошо мурун эки каштын ортосунан сол жагы вообще жашырындай какырыкка толуп калганда мурун какырык, мурундар бүткөн, көздөр жашагат.
Lan yerim kötü. Adışka ol vatandaşı. Kapel.